Биздин Кыргызстандан келген куткаруучулардын тобу Түркиянын Кахраманмараш шаарына, Стамбул шаарынан келген учурубуз. Бул жерден керектүү шаймандарды самолеттон түшүрүп, Түркиянын афат куткаруучулардын базасына жөнөп кеттик. Биз азыр афат куткаруучулардын базасында турабыз. Азыркы учурда эртең мененки бөлүштүрүүлөр болуп жатат. Мындан аркы иштерибиз боюнча жеринен маалымат бергенге аракет кылабыз. Ошол убакта Россиядан келген жана Сербиядан келген мамлекеттердин лагеринин жанына Кыргызстандын дагы лагери жайгаштырылды. Куткаруучулар бүгүнкү күндө саат 11:30-тан баштап жер титиреген аймакка издеп куткаруу иш-чараларын жүргүзүү үчүн жөнөп кетишет. В составе 67 человек на разрушенных объектах работают сотрудники Министерства чрезвычайной ситуации Кыргызской Республики. Подробная информация будет предоставлена позже.